بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мурдакы сабагыбызды улантабыз. Бул Рамазан айынын башка айлардан артыкчылыгы, фазилети. Ошондой эле бир фазилеттердин бирөөсү бул анналлаха жа'ала фихи лейлатул кадр. Рамазан айына Аллах кадыр түндү бекитти. Кадыр түндү бекитти. Ошол кадыр түн 1000 деген айдан дагы мыкты. Анткени Аллах Таала билесиздер, Кадр сүрөсүндө инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Инна Аллах Таала тастыктап жатат. Албетте биз чүрдүк эмнени? Куранды дейт. Фи лейлатил кадр. Кадыр түндө. Кадыр түндү чүрдүк дейт. Ва адрака ма лейлатул кадр. Бул кадыр түнү кандай экенин сен каяктан билер элең дейт о Мухаммад. Лейлатул кадр хайру мин алф шахр. Кадыр түнү 1000 айдан дагы жакшы. Тенеззелул малаикат ва рух. Периштелер түшөт эмес, өтө көп түшөт. Өтө көп периште түшөт дейт ошол түнү. Ва рух жана Жибрил да түшөт. Биизни раббихи мин кулли амр. Саламун хия хатта матлал фажр. Жана ал тынч болот дейт, таң атканга чейин дейт. Андыктан бул кадыр түн бекилген экен Рамазан айында. Башка айда Аллах кадыр түндү бекиткен эмес. Андыктан келиңиздер ошол кадыр түндү издейлик. Бирок тилекке каршы ушундай адамдар чыгып жатат. Кадыр түндү 27-чи түн эле тосуп койгондор көбөйүп кетти. 27-чи түнү карасаң эле мечитте өтө көп адамдар отурат. Таң атканга чейин Куран окуп же жакшы иштер кылып, андан кийин калган түндөргө мечитке кирсең, иктикафта отурсаң, алардын бирөөсү да жок. Мисал келтирелик. Бир жерге барса, бир адамга ушундай оюн ойнолуп жаткан жерге туш келет дагы. Ошол оюнда мындай деген бир нерсе болот. 6 сандык турат дейт. 6 сандыктын бирөөсүндө эки этаж үйдүн ачкычы турат дейт. Бирок сага 5 мүмкүнчүлүк беребиз дейт. 5 мүмкүнчүлүктүн ичинен табасың дейт. Анан тигил адам айтып жатса, жок, мен бир эле мүмкүнчүлүгүмдү колдоном десе. Бул адам эмне? Бул адам ошол чын эле эки этаж үйдүн ачкычына беймуктаж адамдын кейпи. Эгерде ким чындап ошол үйгө муктаж боло турган болсо, ал 5 мүмкүнчүлүктү Кудай деп колдонот да, чынбы? Ошондой эле Аллах субхана ва тааля пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадисинде бизге кадыр түндү тапканга 5 мүмкүнчүлүк берип жатат. Пайгамбар айтты, 21-чи түн издегиле деди. 23-чү түн издегиле. 25-чи түн издегиле. 27-чи түн издегиле. 29-чу түн издегиле деди. Бул жөнүндө хадистер көп, бирок бул жерде эң негизги жерине токтолсок. Анан ошол 5 мүмкүнчүлүктү биз колдонбой туруп, 27-чи түнү гана бир эле мүмкүнчүлүктү колдонуп, 27-чи түнү гана издеп койсок, анда биз чын эле кадыр түндү издеген адамдарга окшошпой жаткан адамдарга кирип калабыз да. Чындап кадыр түнү издеген адам бул бүт мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбайт. Келиңиздер, бир туугандар, биз кадыр түндү тоскондон колубуздан чыгарып салбайлык. Анткени Аллах субхана ва тааля ошол кадыр түнүн Аллах Куранда берекелүү түн деп атаган. Башка түндү Аллах берекелүү деген жок. Бир гана кадыр түндү берекелүү. Неге? Анткени кадыр түндү биз таап калсак, ошонун берекесине биз бөлөнсөк, биздин жашоосу чоң бир өзгөрүүлөр болот. Эгерде элибиздин баардыгы тең ошо кадыр түнү таап калса, элибиздин жашоосу чоң бир жакшы жакка, жакшы нукка өзгөрүлүүгө ошондой бир чоң бир өзгөрүүлөр болот.
Анткени Аллах Таала айтты: «Инна анзалнаху фи лейлатин мубаракатин». Биз Куранды берекелүү түндө түшүрдүк дейт. Андыктан берекелүү түн бизди берекесине бересин. Келиңиздер, кадыр түндү издейлик. Издейт деген кандай? Дарсырконду жайып алып туруп отуруу эмес. Эң жакшы жол эркектер мечитке барып, ошол так түндөрүндө жок дегенде иктикафка чыгып, иктикаф деген жанакындай мечитке кирип, ошол жерден ибадатын кылып, ар кандай амалдарга алек болбостон ибадатын кылып, ошол түнү тахажжудун окуп, Куран окуп, дуа кылып, ошондой иштерди жасаса, Аллах субханала тааля ушул кадыр түндү тапкандардан кылат. Дагы бир фазилети бул кадыр түндөн кийин эмне деген фазилети? Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Муслим менен Бухаридеги айткан хадиси: "Мен сама рамаданан иманан ва ихтисабан гуфир лаху ма тaqaddama min замбихи". Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси бар. Ким Рамазан айында орозону туткан болсо, да бир кайсы "Мен кама рамадан иманан ва ихтисабан". Да бир хадисинде ким Рамазан айында намазга турган болсо, мындайча айтканда тахажжуд, таравихке. Эмне деди пайгамбарыбыз? Эки нерсени эске тутсак, эки нерсени айтты пайгамбарыбыз. Иманан ва ихтисабан. Иманан дед, иманы менен дед. Иманы менен де сөз майсы, ишеничи менен. Чындап ошого ишенип, ынанып, анык ошондой деп жүрөгүндө сезүүсү. Анан ихтисабан. Ихтисабан деген эсептеп. Мындайча айтканда, сообу ошондой иш кылсам, сообу мага келет деп үмүт кылып. Эми бир мисал келтирейин. Көп адамдар бул хадисти сурайт. Бирок бул хадистин негизги бир түбүн кээ бир адамдар түшүнбөй жатышы мүмкүн. Негизинен мындай бир мисал келтирейин. Анткени ар бир маселеде бир мисал менен түшүндүрөбүз. Мисал келтирелик. Бир койчу эртебин-эрте өзүнүн койлорун короосунан чыгарып кайтарып кетти. Эртемен кайтарып кетет. Кайра кечинде короосуна киргизет. Бирок байкасаңыздар, койлорун чыгарганда эсептеп туруп чыгарат. Канча кой чыкты? Канча уй чыкты? Канча жылкы чыкты? Эгерде жайытка чыгараткан болсо мисалы. Эми кайра ошол жерден келатканда ар бир малын киргизгенде эсептеп туруп киргизет. Чыгарганда эсептеп туруп чыгарат. Киргенде малдар кечинде эсептеп туруп киргизет. Анан эсептеп туруп бүт бары туура болсо, көңүлү ток болот да, жубайым кел эми бир кофеден куйчу дейт. Анан ошол кофени ичип, же чайдан ичип, жыргап, же кымыздан ичип отурат. Ал эми ошол киши эртебен-эрте чыгарып туруп малын кайра киргенде эсептебей туруп киргизип салса, ал адамдын көңүлү бир жерде отурбайт. Көңүлү тойбойт. Кыжалат болуп кайра короосуна чуркап барып туруп эсептеп чыгат. Баардык ордунда экенби? Мына ошондо көңүлү тоюп, канааттанып, рахат менен анан балдары менен ойношу мүмкүн. Аллах Тааланын чыныгы таква мусулман кулу Рамазан келгенде ал дагы ошондой болуш керек. Анткени пайгамбар хадисинде биринчи карала орозон тутса деди. Орозон тутса деген сөз майсы эртеменки иши. Рамазанда экинчи пайгамбар хадиси Рамазан айында таравихти, тахажжуд окуса дейт. Бул кечки амалы. Жанакы койчуну эстеп жатасыздар да. Эртемен чыгарды, кечинде киргизди. Ошондой эле эртемен-эрте сухурга туруп, оозун бекиткенден баштап, анан кийин
имамдын артынан таравихти окуп, имам менен 8 рекет окуса 8 рекет, 20 рекет окуса 20 рекет битерди кошпой айтып жатабыз. Андан кийин толук имам менен окуп бүтүп, анан барып үйүнө барып жатса, бул адам чындап жанакы чабандын көңүлү тойгон, канааттанган чабандын кейпинде болот. Азыр бизде кандай адамдар болуп жатат, мусулмандар? Эрте менен малын чыгаргандай, эрте менен эрте оозду сонун жабабыз. Суфурга эрте туруп алып туруп, оозду биринчи, экинчи, үчүнчү жеп, курсакты аябай тойгузуп жабабыз да. Анан оозду ачкандан кийин орозо бүттү деп калабыз көп адамдар. Оозду ачар менен бүттү орозо. Анан курсак тоюп, ошон менен уктап калат көп адамдар. Жок. Орозо бүтө элек. Эмне менен бүтөт? Кечки амалы менен бүтөт. Ал эми анын кечки амалы бул таравих. Таравих окугандан кийин, эгерде имам менен таравихти битирди кошо окуп койсоңуздар, үйгө келип туруп, кайра окуңуз келсе багымытка чейин тахажжуд окуй бериңиз каалаганча. Салатул лейл мәсна мәсна. Пайгамбар айткандай, түнкү намаз 2 рекеттен окуй берле дейт. Биз чындап Рамазан айында орозону тутуп жатканыбыз жана таравихке, тахажжудка туруп жатканыбыз эсептеп жатабыз ошону? Көңүлүбүз ошого тоюп жатабы? Мына кайсыгы бир мусулман ошол суроолорго жооп берсе, анда анын орозосу чындап жакшы өткөн, Аллах Таала мына ошол мусулмандын өтүп кеткен жана келе жаткан күнөөсүн баарын кечирет. Өтүп кеткен деген өтүп кеткен күнөлөрү. Балким канча жол тоба кылып, канча жол дуа кылып жатат, Аллах аны кечирбей жатат. Бирок бул кылган иши менен Аллах аны күнөөсүн кечиртип коет. Мында жатканда кечигип калган деген сөз же туруп калган деген да маани. Бул сөз мааниси эмне? Бир адам бир күнөөнү кылам деп, бирок муну шашпай кылам. 1-2 айдан кылам. Айыккандан кылам. Же баланча түкүнчө адамдар келсин чет өлкөдөн, ошолор менен чогуу кылабыз деп аны кечиктирип койду. Аркага таштап койду. Токтотуп койду. Аллах Таала ошондой күнөө кылам деген пейлиң болсо дагы, Рамазан айында ошентип өткөрсөң, Аллах ошол күнөөнү кылам деген пейлиңди дагы жоюп коет деген сөз. Кийин Рамазан өткөндөн кийин, астагфирулла, ошондой дагы жаман ойду ойлоп жүргөн экем да деп, ошол адам ошол күнөөдөн өзү качат. Же жанакы адамдар келип чалса, телефонун алмаштырып, же аларга жооп берип коет. Мен силер менен андай жерге барбайм деп. Келиңиздер, Аллах Таала бизди ошондой адамдардан кылсын. Андыктан бардыгыбыздын кылган амалдарыбызга Аллах береке берсин. Рамазан айында шаңдуу, жакшынакай маанайда орозоңузду тутуп, Аллахка ибадат кылгандардан болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.